Жалал Абад шаарындагы айрым тургундар өткөн жылдын акыркы айларынан тарта сууга төлөмдөрдү атайын эсептегичтердин жардамында төлөп баштады. Бул ыкма аларга кыш мезгилинде ыңгайлуу болгону менен жайда төлөм кандай болооруна санаа тартып турушат. Анткени аталган мезгил сууну көп керектөөнү талап кылат деген таризде. Пайдасы жіне су келіп атат, тоқтан су келіп атат, жақсы. Атак шочкты көрбейбиз. Шот алып келет, шотмен төлөп атабыз. Oldin bir xil to'lanardi-yu, hammaniki suv ishlatsa ham, ishlatmasa ham. Hozir uchuvchi bilan yaxshi-yu, uchuvchini biz ko'rmayapmiz-da. Yozib beradi, qog'ozni ko'ramiz, u uchuvchida qancha to'lanyapti, nima, qancha hisoblayapti, uni bilmayapmiz. Hammaniki uchuvchi mana ishlatganini to'layapti-da. Shuning uchun hali ko'p ishlatganlarga bilinyapti. Ошол эле учурда жергиликтүү бийликтин мындай кадамына нааразы болгон жарандар да жок эмес. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу сууну сатып албаган соң аны чектеп эсептеп олтурушуна жергиликтүүлөр макул эмес. Бизге элге, өзүбүздүн Кыргызстан элине сатканына мен каршы элемин. Себеби колунда барлар бардыгы сууну өздөрүнүн эсебинен жеп атат. Биздин бекер суубуз өзүбүзгө сатылып атпайбы? Башка саз келгенсип суубузду да сатып, карапайым элдерди кыйнап атат. Алган айлыгыбыз биртке. Муниципальный иштердики 10 миңге жетпей калган азыр. Частный эптеп бир нерселерде иштейбиз. Тапканыбызды услугаларга эле төлөп коюп анан отура турган болдук да. Азыркы тапта Жалал Абад шаарына 5 миңге жакын суу эсептегич орнотулган болсо, бул процесс 1-июлга чейин улантылып, жалпы 6 миңге жетери пландалган. Ал эми калган кийинки фазасы Спутник, Көк Кичи райондорунда көп кабаттуу үйлөрдө улантылмакчы. Бул таза суу менен камсыз кылуу системасынын реконструкциялоо долбоорунун алкагында аткарылууда. Каржы жагын Европа өнүктүрүү банкы колго алган. Ошол жерде коюлуп орнотулуп жаткан суу эсептегичтер ошол жекеменчик үйлөрдүн чек арасына чейинки суу түтүктөрү бул ошол долбоордун эсебинен аткарылып жатат. Жана бул ошол долбоордун эсебинен каржыланат. Буга ошол жекеменчик үйдүн ээлери эч кандай акча каражатын төлөбөйт. Улаштырып берүү жумуштары дагы ошол долбоордун эсебинен жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө 9 миң суу эсептегичтердин 6 миңи орнотулду. 5 миңге жакын аркылуу суу берилип жатат. Бул аркылуу алар тургундар сууну сарамжалдуу пайдаланылышына өбөлгө болооруна ишеним артып турушат. Ал эми буга чейинки ичүүчү таза сууга болгон карызы бар абоненттер учурда сайттарга жарыяланып, коомчулукка ачыктала баштады. Анда калаадагы ири кафе-ресторандардан тартып, мекеме ишканалардын тизмесин көрүүгө болот. Алардын жалпы карызы 8 миллион сомду түзөт. Кафе Алихан деген бар бизде 37 миң акчасы төлөнбөй жүрөт. Кафе Каражыгач деген бар, бир жерде 7 миңдей, ал вообще төлөбөйт. Кесиптик лицей бар 100 миң. Областной дом творчества 98 миң. Теплоснабжение бар 100 миңдей, 100 миңден ашык. Кыргыз почта бар, Кыргыз почта 91 миң. Biz reytke çıkıp gördük, reytten bizden emeler Satürnüklerdi reytke çıkarganda bayakınday öçürü turgan жерlerimiz sal tatalları bolğanlıktan öçürü kıyınga turup atat, oşoндуктан bul emelerdi öçürüş убагында öçürüp koyuş kıyım bolot. Эми азыр Жақындардан бері шөчіктерді қоя баштадық. Шөчіктерге бардығы ишкана мекеме үйлерді өткізіп алсақ, анан шөчіктерін өчіріп, қачан қарызын төлегенден кейін жағабыз. Жалал Абад шаарында бүгүнкү күндө 120 миңден ашуун калк болсо, анын 53 миңи суу пайдалануучу катары катталышкан. Бирок алардын баары эле ичкен суусунун акысын өз убагында төлөй беришпейт. Андан сырткары 830 коммерциялык негизде мекеме ишканалар болсо, 3 миллион сом карызын төлөбөй келишүүдө. Белгилей кетсек, шаар аймагында таза сууга болгон баа ушул жылдын 1-июлунан тартып 2 сомго кымбатташы маалымдалган. Нурзат Көчүмкулова, Руслан Абдумиталип уулу, Нур Ньюс, Жалал Абад.